эфирде мен Сейтек Качыкбай. Бүгүн кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде өзгөчө конок. Оюмча кыргыз тарыхында деле мындай экстраординардуу, мындай өтө сейрек кездешкен киши болуш керек. Бүгүн бир кызык теманы талкуулайлы деп отурабыз. Мындайча айтканда, уккансаңар, укпагансыңарбы, бул адаптивдүү лидершип деген жаңы түшүнүк экен. Мындайча айтканда, биз салттуу түрдө кабыл алып жүргөн лидерлик деген нерсени башкача түшүнүк менен, башкача форма менен, башкача парадигма менен карап жүргөн бизде бүгүн жаңы коногубуз бар. Эмесе коноктор менен тааныштырып кеткенге уруксат эткиле. Бүгүн бизде конокто Төлөнбай уулу же болбосо Умар Шауров же болбосо Төлөнбай уулу Умар. Умар болсо Харвард университетинин же болбосо орус тилинде айтсак Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү. Бүгүн бизге конокко келип отурасыз. Умар мырза болсо ошол эле учурда билим берүү келечек фонду бар. Ошол келечек фондунун дагы жетекчиси. Андан сырткары конокто Кент университетинин докторанты Эмиркул мырза, кош келипсиңер. Эмесе талкууга кирише берели. Мен азыр өзүм айтып кеткендей, Умар мырза болсо бүгүн бизге негизинен биздин өлкөдө бүгүн жаңы түшүнүктөгү лидершип деген нерсе кандай ыкмада колдонулса жакшы болмок, жаңы парадигмадагы адаптив лидершипти кантип колдонсо болот, ал өзү негизи эмне деген түшүнүк, ушулар жөнүндө сөз кылайлы деп отурабыз. Эмесе сөздү баштап берсеңиз, негизи бул адаптив лидершип деген мен кыйналдым да бир топ муну кыргызча кантип которсо болот экен деп. Мындай мааниси жагынан биринчи ыңгайлуу лидершип деп көрдүм, бирок андан дагы ыңгайлашкан лидершип же ийкемдүү лидершип десек болобу? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Рахмат. Сейтек, бул негизи бул концепция англис тилинде adaptive leadership деп коет. Бул концепция 90-жылдары сиз айткандай Гарвард университетинде, Кеннеди мектебинде жаралган. Ошол жерде бир-эки профессор болуп, ушул концепция боюнча иштей башташкан. Анан кийин убакыт өтүп, бул концепция өзүнүн өзү өсүп, дүйнө жүзүндө азыр көп жерде буну практикалайт этип жүрөт. Көбүнчө ушул университетке келген, окуган адамдар буну өзүнүн аң сезимине алып, анан кийин өзүнүн иштеген айлана чөйрөсүндө колдонуп жүргөн мындай концепция болуп эсептелет. Бул концепция десек, бул туура эмес болот. Бул өзүнчө бир мындай образ жизни, да, мындай практика. Жана сиз айтып аткандагыдай дзен буддизмдегидей медитациядей бул практика. Бул баягы жерде аң сезимиңиздин бир кандайдыр өзүнүн түзүлүшү, да. Лайфстайл бу, Лайфстайл, образ мышления, образ жизни деп койсок деле болот. Ошондуктан бул бирок сиз жана бир маселени айтып кеттиңиз. Кыргыз тилине кантип которсок болот? Алдын ала негизи лидер бул өзү негизи индоевропейский, европалык этимологиядан келген лейт деген сөздөн мындай пайда болот. Лейт ошол этимологияда бул жанагы жерде желдеттердин алдында байракты көтөргөн адам болот. Бул байракты көтөргөн адам согуш убагында албетте өлөт. Анын ордуна башка келет, ал байракты көтөрүп алып кетет. Ушул концепция ошону билдирет. Аркадагылар бунун өлгөнүн көрүп, бул демек өлдү, же болбосо бул жерде бир кандайдыр тоскоолдук же бир кандайдыр тобокел же болбосо враг бар деген концепцияны билдирет. Анан сиз айткандай кыргыз тилине которсок, бул концепцияны ойлонуш керек. Бирок мындай мен оюмча
ыңгайлуу баштоочулук десек дагы туура болсо керек. Бирок аны дагы ойлонуштуруш керек. Кандай этимологияны дагы издеп кандай туура келет. Бирок ушул сиздин передачаңызга даярданып атканда мен дагы интернеттен көптөгөн кыргыз тилин, орус тилине, англис тилине которулган словарьларды карадым. Ал жерде дагы биздин көп түшүнүктөрүбүз жанагы жерде баш деген концепцияны билдирет экен. Баштоочу, эл башчы деген сөздөр бар экен. Эми бул билдиргени демек концептуально бул баягы жерде бир кандайдыр группанын алдында турган бир адамды билдирет. Ушул концепция. Бул негизи лидер деген. Негизи лидер. Эми адаптивдүү концепцияны эгерде алсак, адаптивдүү бул эми жаныбарлар дүйнөсүнөн келген концепция, эволюция боюнча, биологический эволюция боюнча. Жаныбарлар негизи эволюционно булар айлана чөйрө өзгөргөндө булар дагы адаптация болуш, айлана чөйрөгө туура бир кандайдыр особьтор, туура келген особьтор, мисалы үчүн ушул айлана чөйрөгө туура келген характеристикалары болсо, ошолор неме болот, жашап кете алат. Жаңы айлана чөйрө. Species деп коет, туурабы? Эгерде ошону адаптация деп коет. Natural selection деп коет англисче. Бул табигый тандоо. Табигый тандоо. Рахмат. Эгерде адамдарга муну туура келдирсек, бул адамдардын контекстинде бул айлана чөйрө дагы биздин контекстибизде өзгөрөт. Бирок биз физиологический өзгөрбөйбүз. Биз концептуально өзүбүздүн аң сезимибизди, өзүбүздүн баабызды, өзүбүздүн маданиятыбызды өзгөртүшүбүз керек. Ошону өзгөртүш үчүн биз үйрөнүшүбүз керек. Learning деп коет англисче. Үйрөнүшүбүз керек. Бул жаңы условияларга кантип биз шарттарга биз кантип ошол туура келе турган аң сезимибизди ойлоп чыгарышыбыз керек. Жаман нерселерди калтырып, жакшы нерселерди алып келип, жаңы нерселерди инновация кылып, өзүбүздүн баягы жерде баалуу ДНКбызды кантип алдыга алып барабыз. Өзүбүздүн коомубузду кантип алдыга жылдырабыз деген концепцияны ошол ыңгайлуу баштоочулук деп түшүндүрсөк болот. Эми дагы бир кызык нерсе бар да, бул негизи азыр биз кириш сөз катары бул адаптив лидершип дегенди чечмелеп бердиңиз да азырчы. Ушул түшүнүктү эми могу жаныбарлар дүйнөсүнөн келип чыккан түшүнүктү могу биздин коомго, биздин саясатка ылайыкташтырып карап көрө турган болсок, эми азыр конкреттүү мисалдарды дагы айтып бересиз го деп ойлойм. Могу бизде Кыргызда эле эмес, негизи биз көрүп жүрөбүз, коомдо лидер дегенде бизде бир үч түшүнүк мындай. Кейде бирин-бири interchangeable, мындайча айтканда, бирин-бири синоним катары же бирин-бири алмаштыруучу кейстер бар да, мисалы бизде босс деген түшүнүк бар. Вождь деген түшүнүк бар, мисалы Ленинди айтчу. Ошол учурда бизде менеджер деген түшүнүк бар, анан лидер деген түшүнүк бар. Бул нерселер бири-бирине синоним деп карап учуруп жүргөн учурлар бар да. Бирок менин түшүнүгүмдө, мен Жапанда окуп келген аныктамаларга караганда, булар таптакыр бири-бирине мындай. Кээ бир жерлери окшош болгону менен, бирок концептуалдуу такыр бири-бирине окшош эмес деп атылат да. Мисалы, бул адаптивдүү лидер мисалы. Ошону практикалаган киши бул босстон, менеджерден эмнеси менен айырмаланат? Адаптивдүү лидер же жөнөкөй лидер деп койсок, да деле туура эмес болуп калат. Неге дегенде ошол биз сүйлөп жаткан концепцияндай мазмунунда лидер деген концепция бул баягы жерде 100%ке деген түшүндүктү билдирет да. Мисалы үчүн сейтек сиз лидерсиз. Демек сиз 100% 24 саат 365 жылы 65 күн бир жылда сиз лидерсиз. Ал туура эмес. Неге дегенде сиз туура келген заматта, туура келген маселелер боюнча гана ошо баштоочулукту, лидерствону колдоносуз.
бул эң биринчи неме дефиницияның мындай мазмунунда башкача көз караш. Сиз дайыма лидер боло албайсыз. Сиз ошол эле керек эле заматта, керек эле маселе боюнча сиз лидер болосуз. Мисалы үчүн көптөгөн биздин лидер деп коебуз, эми биздин түшүнүгүбүздө, коомубузда. Эгерде карасак, биз көп айтышат, ой бул лидер, бирок ушул маселе боюнча өзүнүн лидерлик позициясын көрсөткөн жок дейт. Ошол лидерлик концепцияда туура эле. Неге дегенде ал адам эч качан 100% лидер боло албайт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул жанагы жерде лидер деген бир кандайдыр бийлик же болбосо креслого байланыштуу маселе эмес. Сиз протокол боюнча директор болосуз, же бир кандайдыр саясий бир кандайдыр бийликти кармайсыз. Authority, power деп коет англис тилинде. Бирок сиз балким эч качан лидерлик, ыңгайлуу баштоочулукту эч качан колдонбойсуз. Бул экинчи концепция. Башкача мазмунун өзүн билдирет. Неге дегенде сиз балким өзүңүздүн штаныңызды ошол жерде отура бересиз. Сиз директор болуп, бирок сиз чыныгы ошол коомго, өзүңүздүн компанияңызга, бизнесиңизге, өзүңүздүн айылыңызга, же болбосо өлкөңүзгө керектүү маселелерди эч качан чечпейсиз. Неге дегенде сиз ал маселе абдан кыйын болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн сиз ал маселени эч качан чечпейсиз. Мисалы келтирип кетейин. Мындай жөнөкөй мисалы үчүн бир оорукчан адам хирургка келет. Хирургка келип айтат, доктор, мен ушул жүрөгүм оорутат, операция кылыңыз дейт. Анан доктор айтат, мен билем, диагнозду сизге ушундай коем. Сиз операция кыласыз, бирок сиз операция кылганда кийин алдын ала сиз мага өзүңүз ант беришиңиз керек. Сиз тамеки чеккенди токтотушуңуз керек, тамакты туура жешиңиз керек, чуркап, мындай здоровый образ жизни дегендейди туура алып барышыңыз керек. Анан кийин алдын ала 50% өзүңүздүн баягы жерде банкыңыздагы акчаңызды бир счетко которуп коесуз. Эгерде сиз ушул условияларды туура эмес же болбосо кылбасаңыз, ол акча жок болот дейт. Ушул кейсте, ушул көрүнүштө бул жерде пациент врачка өзүнүн жанагы жерде техникалык жөнөкөй проблемасы менен келет. Эми врачка эмне үчүн барабыз? Врачка биз ишенип, мени мындай аяксын деп, сакайтсын деп жөнөтөт, туурабы? Барат. Демек ошол адамга өзүнүн полномочиясын берип атат. Сиз мени карап, жакшы деңгээлге чыгарыңыз дейт. Врач, жөнөкөй врач болуптур деп эле жөн эле операция кылып коюшу мүмкүн. Неге дегенде ошол онун технический жанагы жерде круг полномочий деп коет, техническое заданиясында ошол эле жазылган. Бирок адаптивдүү концепцияны колдонгонубузда врач жана мен айткан условияларды койбосо, бул адам эч качан оңолбойт. Неге дегенде операциядан кийин бул барып дагы чегет, дагы ичет, кечке маал саат 12-де шашлык жейт, ошондой маселелер болот да. Ушул бир пример сизге. Түшүнүп атасызбы? Азыр контекстте. Менде мындай суроо пайда болду да. Негизи дүйнө масштабты алганда көп бир нече окумуштуулар ушул менеджмент, лидерлик багытында иштеген, изилдөө жүргүзгөн окумуштуулар айтып калат да, бул 20-кылымдын аягында, 21-кылымдын башында формация өзгөрүлгөндөн кесепетинен биз жаңы формациядагы жаңыча ойлонгон, адаптивдүү деген лидерлерди көрө албай жатабыз депчи.
бул деген ошол убакыт мезгил өзгөргөн менен мисалы маданият да өзгөрөт, технология дагы өзгөрөт. Анан бизде көп нерсе дейт, дүйнө масштабта алып келсек, көп лидерлер бул эски форматтагы лидерлер болуп, булар харизмага, ар кандай ошол мурда салттуу лидерлик деген түшүнүктү алып келген ошол инсандар дагы эле саясат, мисалы саясатты деле алып кетсек, ошол Америкада өзгөчө Обама президент болуп шайланганда ошондой сөздөр көп пайда болгон да. Бул эмне үчүн? Бул мисалы ал кезде деле Обама Американын саясатынын мындай алдыңкыларында болгон эмес да, эстаблишмент деп койгончу. Ошондой эле азыркы Трамп президент. Бул деген ошол мурдагы ошол эски ыкма менен лидерликти алып келген инсандар, булар өзлөрүнүн аброюн жоготуп атышат. Анын ордуна мында коом тараптан ошондой эме бар депчи. Ошол себептер эмне болушу мүмкүн? Сиз туура маселени көтөрдүңүз. Бир жагынан жана мен бир примерди келтирбедимби? Доктор боюнча, хирург боюнча. Аягына чейин бүтүргөн жокмун да ошол примерди. Эгерде ошентип хирургка ошентип өзүнүн пациентине ошентип айтса, бул пациент качып кетет. Башка врачка барат. Негеден башка врач жанагы мен айткан круг полномочийди кылат дагы, анын операциясын өткөрөт дагы, акчасын алат дагы, бар кете бер дейт. Бир айдан кийин ал адам жок. Берки хирург, адаптивдүү хирург, ал бир айдан кийин клиенттерин жоготот, өзүнүн ишин жоготот, банкрот болот. Ошондуктан адаптивдүү лидерлер, эми ушул канчалык түшүнүктүү биз азыр колдонсок, биздин азыр заманыбызда аз. Неге дегенде мындай лидерлик, баштоочулук, бул аябай мындай адамдын өзүнүн ичинен, күчүнөн баягы жерде рискке же болбосо эмне деп койсок, туура которсок болот. Өзүнүн баягы жерде күчтүү сезген адамдар керек да. Баягы жерде ушундай адамдарга кандай десек, сиз мисалы үчүн ошол пациент болсоңуз, сиз келип сизге жаккан сөздү айтпай, сизге керектүү сөздөрдү айткан адам аз. Неге дегенде сизди капа кылып коет. Неге дегенде сизге туура эмес сөз айтып койсо, сиз башкача ойлонуп каласыз. Ошондуктан көбүнчө биздин азыбыздын азыр айлана чөйрөбүздө кандай деп койсок, калп лидерлер көп да. Калп лидерлер. Сизди жанагындай технический сизге операциялар жасап берет, сизге дарыларды берет. Популисттер. Шарлатандар деп коет. Илгерки. Не политика, саясатта, концепцияда эмес, илгерки баягы жер медицинанын концепциясында шарлатандар ошондойлор болгон. Сизге бир дарыны берет, сиздин бардык проблемаларыңызды чечет. Бирок ал туура эмес. Биз бардыгыбыз билебиз. Ал туура эмес. Ошондуктан канчалык деңгээлде ошол сиз айткан адаптивдүү лидерлер чыгышы мүмкүн азыркы шартта? Анткени кээ бир ошол окумуштуулар айтымы боюнча, өзү бийлик менен же ошол бийликти ишке ашырган, бул уюм болобу же саясат болобу, ошол инсандардын жана алар башкарган жумушчулар же жарандар, мисалы саясатты коомдо алсак, булардын мамилеси кескин түрдө алмашып кетти депчи. Бизде мурдагы 19-20 кылымдардагы окшобой 21-кылымда бир аз ошол эле технологиянын өзгөрүшү менен бир аз бийликке ар кандай тармактагы бийликке
бир чакан уюмдагы же саясатта болгон бийликке негизи мамиле өзгөрүп атат деген сөз бар да. Ошол шартта, ошол фондо мындай харизмасы бар же мындай адаптивдүү, тиги тобокелди мындай интуициясы күчтүү, өнүккөн лидерлердин чыгышы ыктымал, мындай чыгуу ыктымалы өтө төмөн дейт. Жана мен айтып кеткендей, лидер 100% болбойт эч качан, 365 жыл эч качан 65 күн болбойт. 24 саат 7 күн болбойт. Ошондой эле концепцияда бир адам эч качан лидер болбойт. Баягы жерде политологияда көп жылдан бери бир концепция бар. Мындай адамдын өзүнүн мисалы үчүн тарыхый заманга жараша бир кандайдыр адам келип, ошол адам чечип кетиши мүмкүн ошол проблемаларды адамдардын. Черчилль, башка лидерлер көп. Ли Куан Юны көп адамдар. Саакашвилини көрдүк. Саакашвилини көрдүк, ошол адамдар. Бирок ал туура эмес. Эмнеге дегенде биз жаңы формациябызда жаңы айлана чөйрөнүн өзгөртүшүнө караганда биз мындай горизонтальная демократия деп коет. Горизонтальное лидерствону, баштоочулукту көбөйтүшүбүз керек. Сиз лидер болушуңуз керек. Өзүңүзгө жараша маселелер боюнча. Сиз лидер болушуңуз керек. Операторуңуз лидер болуш керек. Бардыгы лидер боло алат. Сиз эле ведущий болгонуңуз үчүн сиз эле лидер боло албайсыз. Мисалы үчүн мына көрдүңүз, азыр сизден мына адаптивдүү кейсти кылсак, сиз алып бараткан передачаны бул досубуз сиздин сөзүңүздү алып койду. Мына реальный кейс адаптивного лидерства. Бул концепцияда сизге канчалык ишенип, ошол сизге канчалык ошол бийликти берсе, сиз ошончолук сиздин форматыңызда, сиздин креслоңузда сиз ошончолук байланасыз. Президент, премьер-министр канчалык бийлик чоң болсо, ошончолук адамдын немеси мүмкүнчүлүгү аз болот. Формально. Ошон үчүн көп адамдар айтып калат, неформальный авторитет, неформальный не деп коебуз, бийлик, расмий же расмийсиз бийлик бул кээ бир заманда кайтып жардам берет. Мисалы үчүн Махатма Ганди, Жавахарлал Неру менен Махатма Ганди. Булар абсолютно башка адамдар болгон. Бири формальный институтта, экинчиси вне. Бирок бири-бирин комплект кылып, бири-бири менен толуктап, чогуу иштешкен. Бирок бир маселени мен айтып кетейин, жанагы заман бапка кандай биз азыр лидерликте колдонушубуз керек. Менеджер, босс деп атабыз, мындай бир конфузия болуп атат. Ал башка жактан лидер. Техникалык проблемалар бар, жана адаптивдүүлүк проблемалар бар. Ушул нерсе өтө маанилүү. Ушул нерсени мындай айырмалап койсок, сиз мисалы үчүн техникалык маселелер боюнча сиздин илимий жашоо жанагы жерде опытыңыз сизге ошол сизди даярдаган. Мисалы үчүн сиз 10 жыл Жапонияда окудуңуз, балким бодон дагы көп окугансыз, башка жерлерде окугансыз, жашагансыз, аң сезимиңиз. Сиз ошол маселе боюнча сиз экспертсиз. Техникалык маселе боюнча. Кандайдыр маселе болбосун. Бирок айлана чөйрө өзгөрдү. Сиздин окуган, жашаган маселелер жаңы айлана чөйрөдө туура келбейт. Сиз эки опцияңыз бар. Эми балким көбүрөөк опциялар болот. Бири жок, мен директормун. Мен билем. Көбүнчө ушул позиция бар. Неге дегенде мен директормун, мен президентмин, мен айыл башчымын, мен билем. Мен премьермин, мен чечем. Мен чечем. Мен чечем. Мен билем. Балким биздин ошол айлана чөйрөбүз өзгөргөн үчүн биз ошол заматта адаптивдүү лидерлик болсок,
бул проблеманы тоскоолдукту чечиш үчүн ошол проблеманы биз кайрадан адамдар менен маектешибиз керек. Мисалы үчүн сиз кайрадан бизди сурайсыз. Эми ушундай бизде маселе болуп калыптыр. Сиздер эмне деп ойлойсуздар дейсиздер. Биз ар бирибиз өзүбүзгө жараша ой пикирибиз бар, аң сезимибиз бар. Биздин дагы формациябыз башкача. Ошол заматта эгерде сиз бизге ушул проблеманы бизге алып келип айтсаңыз, биз сиздин коомуңузда, мекемеңизде иштесек, ошол проблеманы биз өзүбүздүн баалуу концепцияларыбызды, аң сезимибизди, приоритеттерибизди өзгөртпөсөк, биз ошол заманбапка жараша проблеманы чече албайбыз. Мисал келтирип кетейин. Биз азыр жолдо мына сентябрдын 1-сентябрь келип атат. Мектеп биз уже жолдун немелерин көрүп атабыз. Кандай проблемалар, пробка болуп, авариялар көбөйүп атат. Ошондой эле маселелер көп болуп атат. Эми эң тилекке каршы проблемасы бул жанагы жерде жаш балдарды көп ДТП'лер көбөйүп атат, туурабы? Мектеп уруп кетип атышат, ар кандай маселелер болуп атат. Кырсык көбөйүп атат. Формалдуу бийлик, расмий бийликтеги адамдар кандай проблеманы буну чечкенге аракет кылат? Указ, приказ, оң руль машина айдаба. Оң руль машина айдаба, техосмотр, не деп коет, лежачий полицейский, зебраны краскалап коюу, штраф. Бул баягы доктурдун жөн эле келип туруп сиздин сокурчеңизди эле алып койгон сыяктуу болот. Техникалык киришип жатат да сизге. Техникалык өзүнүн немеси баягыча чечимин берип атат. Бул жерде биз бардыгыбыз билебиз, сезебиз. Биз бардыгыбыз билебиз буну. Мен эч жаңы нерсе айткан жокмун бул жерде. Бардыгыбыз билебиз. Буну чечиш үчүн биз өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Парковочный стоянкада супермаркеттин жанында эмне үчүн 50 километрди айдайсың? Каяка шашылып кетип атасың? Барып эле бар жанагы немеде шлагбаумда токтойсуң. 50 километрдин айдаштын эмне кереги бар? Бир бала чыгып калса аны уруп кетесиң да. Ошондой эле мектептин жанында анын эмне кереги бар? Каяка шашылып кетип атасың? Бул эгер ошол аң сезимибизди өзгөртмөйүн сайын биз эч качан техникалык проблема аркылуу ошол адаптивдүү проблеманы эч качан чече албайбыз. Албетте ал керек. Сиз айткандай жанагындай инструменттер дагы керек, харизмалар дагы керек, бийлик деген концепциялар дагы керек. Алардын баардыгын туура колдонуш керек. Бирок адаптивдүү лидерство боюнча же ошол концепция боюнча эң биринчи маселе бул диагнозду туура коюу. Бул техникалык проблемабы же адаптивдүүлүк, ыңгайлоосуз проблемабы? Эгерде ошол диагнозду биз туура эмес коюп алсак, тилекке каршы биз туура эмес чечимдерди калып, тилекке каршы адамдардын жашоосу текке кетет. Бул деген нерсе сиздин түшүндүрмөңүзгө караганда мондай да, биздин салттык түшүнүк боюнча кыргыздар бүгүн ушунчалык 26 жыл болду, мына эгемен күнүбүз келип атат, жакындап келди. 26 жыл бою бир дагы бизде демек саясий лидерлерибиз ушул күнгө чейин ушул нерсени практика жүзүндө колдонбогонго, мындай өлкөбүз бүгүн дагы деле мындай чоң челлендждерге, чоң ажендаларды ишке ашыра албай кыйналып атканда, бизде көбүнчө карапайым эл бир мындай андай эмес, бир харизмалуу, бир күчтүү Манаска суу салып атканы ошондон эмеспи дегеним да. Баары эле ойлойт, бир Манас лидер келсе, өлкөнү баарын оңдоп, бизди мындай идеалдуу бир мамлекет кылып коет деген нерсе да. Бул демек Манастын келиши бул жөн эле техникалык маселе болуп калмак деп ойлоп койсок болобу эле? Эми бул деген нерсе элдин ортосунда дагы өзү ошого даяр болуп, мындай критикалык масса жок дегенде, ошону
Эми бул жерде элди дагы биз мындай туура эмес туура түшүнүшүбүз керек. 26 жыл анан кийин ага чейин эгерде мындай жаңы мазмундагы nation state концепциябызды карасак, Киргизская ССР, Совет доорунда ошол эки формация биздин элди жанагы жерде наркозависимыйдай кылып койду да, бийлик маселе боюнча. Алма пыш озума түш дегендей болду. Неге дегенде бийлик үстүдөн ылдыйга сизге дайыма чечимдерди, проекттерди сизге дайыма берген. Эмнеге аны берген? Неге дегенде сизди дайыма баягы жерде дисэквилибриум деп коет. Эквилибриум, баланстык, тең салмактуулук. Тең салмактуулукту кармаш үчүн. Неге деген бийликтин эң биринчи задачасы кандай? Мисалы үчүн примерди келтирип кетели, жана жолдо кырсык болуп атканда. Жолдо кырсык болгондо ата-энелер бардыгы ызычуу болуп, неме болуп, бардыгы телевидениеден, радиодон чыкканда коомдо давление көтөрүлөт. Мындай образын айтайын, давление көтөрүлөт. Бийликтин эң биринчи функциясы ошол давленияны түшүрүп, бардыгы жакшы болуш керек. Ошого үйрөткөн. Биздин ошон үчүн техникалык решениялар. Crisis manager или же технические решения, которые предлагает. Ошол техникалык чечимдерди берет. Давленияны түшүрөт. Неге дегенде бийликтин эң биринчи немеси, функциясы давленияны түшүрүп, сизди баягы жерде тойгозуп, сиз эч кандай конфликт көрсөтпөсөңүз. Неге дегенде конфликтти көтөрбөшүңүз керек. Сиз көтөргөн сайын олордун немеси авторитети азаят. Демек алар проблемаларды чече албайт. Ошол илгерки түшүнүк боюнча. Эгерде адаптивдүүлүк түшүнүк боюнча болгондо, биз ошондо айтат элек. Продуктивная зона дисбаланса деп коет. Ошондой зона бар да. Эгерде адаптивдүү лидерлик концепцияны түшүнгөн адам болсо, ошол продуктивный зонада кармаш керек. Адамдын немелерин, коомдун баягы жерде ызычуусун, кыргызча айтканда. Эгерде ошону кармаганда биз ошондо үйрөнөбүз. Биздин өзүбүздүн аң сезимибизди ошондо биз өзгөртөбүз. Аны кайра басып салбай, басып салбай. Бизде кандай кылат? Кайрадан басып салат, үйрөтүп койгон. Анан адамдар айтат: "О, демек ошол бирөө келсе биздин бардык экономика, саясат, тагы проблемаларыбызды, маданияттагы проблемаларыбыздын бардыгын чечип берет." Жок, ондой эмес. Проблемалардын бардыгын мен эмес, же сиз эмес, бардыгыбыз чечишибиз керек. Неге дегенде бардыгыбыз ошол жолдо кантип машинаны айдаганды аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Аны аң сезимибизди өзгөртүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны бардык өзүнүн үйүнө барып ошону ойлонуш керек. Анысыз биз тилекке каршы алдыга жыла албайбыз, эгерде биз ошентип ойлобосок. Биздин бийлик жүз бою аркылуу бизди ошол концепцияга үйрөтүп койгон. Биз силерге жооп беребиз, сиз бизге уруксат бериңиз. Бирок ал туура эмес. Неге дегенде көп проблемаларды менин оюмча Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда, дүйнө жүзүндө тилекке каршы, Америкада деле баягы жерде адаптивдүү проблемаларды көбү техникалык проблемадай катары мамиле кылып, ошону ошонткенге чечкенге аракет кылат. Бул эң туура эмес маселе. Өзү суроо, же комментарий? Суроо, комментарий. Мисалы, эгер чакан уюмду алсак, менин оюмча, ошо сиз айткан ойдон кийин ушундай ой келди да. Ошол эгер адаптивдүү лидерликти инструмент катары колдонсо, белгилүү бир лидер, чакан уюмду алып барган лидер колдонсо, анда анын астында мындай дилемма чыкпайбы деген суроо бар да. Анткени бир жактан адаптивдүү деген бул өзгөрүү дегенди билдирет да. Ошол
шартка ыңгайлашуу да. ыңгайлашуу, ошол ийкемдүүрөөк болуу, Ооба. керек болсо тиги ыкмаларды иштеген мисалы инструменттерди бир аз өзгөртүү, мамилелерди жана субординейция, башка ошол бирге командасында болгон мүчөлөр менен мамилелерин мүмкүн болсо алмаштыруу же бир аз шартка карата. Бирок экинчи жагынан негизи ошол биз билебиз, организацияда сиз айткан ар бир эле жетекчи же лидер бул балансты кармай билиши керек да. Бул көп, бул бир гана көрөгөчтүк эмес, мындай алдыга багыт көрсөтө алуу менен бирге ошол организация болобу, 5 кишиден турган организация болобу же мамлекет болобу, белгилүү бир мындай баланс болуш керек дейт да. Ошо балансты кармап туруш керек деп айтылат да, негизи организациялык менеджмент, ошол эмеде дисциплинадачы. Ошондой менин оюмча бир аз дилемма барбы деген суроодо. Бир жагынан өзгөрүш керек, бир жагынан баланс. Анткени баланс өзгөргөндө, мисалы бул жерден кээде бир бийлигинин бир бөлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн да. Башкаларга берип коюшу мүмкүн же анан ошол кесепетинен мындай дисбаланс болуп кетпейби дейм да. Бул жерде эч кандай бир дилемма жок. Эгерде баягы жерде концепцияны биз дагы эле эски лидерство боюнча башкарууну биз эски концепт менен карасак, эгерде жаңы концепция менен карасак, ошол адаптивдүү концепция менен карасак, бул жерде маселе сураш керек. Ошол эле босс менин ушул мекемем кантип өнүгүп алдыга чыгат. Ошол алдыга чыгыш үчүн мен эмне кылышым керек? Эмне кылышым керек? Стандартны эмне кылат? Расходторду азайтам, же болбосо адамдарды иштен бошотом. Туурабы? Көп адамдар стандартный наборлорду ойлонушат. Бирок ошол мекеме дүйнөсүндө, дүйнөлүк контекстте карасак, ушул адаптивдүү лидерликти колдонгон адамдар өздөрүнүн кейстерин көрсөтөт. Ал туура эмес. Неге дегенде, эгерде биз ошол концепцияны колдонсок, ошол адам, ошол эле заматта айтат: менин бийлигимди өзүм иштөөчүлөрүмө берсем, бирок ошого тилекке каршы биздин мекеме алдыга жылып, прибыльдү көбөйтүп, башка базарларга чыгып аракет кылса, демек бул биздин прогресс, бизге бул прогресс. Туурабы? Бирок ошол эле заматта буну мен эң биринчи түшүнүшүбүз керек, өзүм жалгыз чече албайм. Ошол директор же болбосо босс өзү түшүнүш керек. Бул маселени мен өзүм жалгыз чече албайм. Неге дегенде, биз жаңы доорго туура келсек, мен эле чечип койсом, мен эле приказ чыгарып койсом, бирок калган 100 адам, биздин мекемебизде иштеген адам аны түшүнүп, аң сезимине сиңирип, өзүнөн өзү өткөрбөсө, биз эч качан жанагы мен айткан максаттарга жете албайбыз. Ошондуктан бул лидерствонун, адаптивдүү лидерствонун эң биринчи ролу бул ошол адамдарга жардам берип, ошол адамдар өздөрүнүн аң сезимдерин өзгөртүп, ошол жаңы максатка кантип биз өзүбүздү өзгөртүп, ошол жетебиз деген ой пикирди, маселени койбосо, эч качан алдыга чыга албайт. Биздин көп проблемаларыбыз ошодон да, именно корпоративдүү сектордо. Мен жоопту билем, мен эле гана муну чече алам, демек баардыгыңар силер ушуну жасайсыңар. Дүйнө жүзүндө корпоративдүү модельдерди көрүп атпайбыз. Более горизонтально адамдардын баарды партисипаттар деп коет, баарды участвовать. Азыр эми менде да суроо бар да, мындай бир проблема бар. Негизинен
бул адаптивдүү лидер, бул негизи баягы сиз доктурдун кейсин айтып бербедиңизби? Мен сиздин могул жериңиз ооруп атат, аны мен дарылап, кайсы бир жерин хирургикалык кийлигишүү аркылуу бир жерди кесип коем, тазалап коем. Бирок ошону менен мен сизди бир ай аяктырышым мүмкүн, бирок сиз чындап эле айыгып кетесизби? Ал мен ошол өзүнүн пациентиме сиздин жашоо образыңызды өзгөртүшүңүз керек деп ишендире алганымда да ага айтып, сиз мындан ары диета кармашыңыз керек, тамеки чеккенди токтотушуңуз керек, мындан ары жумасына 2 жолу чуркашыңыз керек, дагы мондай лайфстайл жашоо образыңызды өзгөртсөңүз, анан менин мынау кылган, атайын кылган операциям таасир этет. Болбосо сиз 1 айдан кийин, 2 айдан кийин кайра кайтып келишиңиз мүмкүн депчи. Бирок ошол учурда айтып атабыз, мисалы ошол эле кейсти коомдо карап атабыз, бир авариялар мындай көбөйүп атат, мындай болуп атат, анан лидер өзү эле техникалык маселе менен чече албайт депчи. Бирок кантсе дагы лидер өзү үлгү болуш керекпи деп ойлойм да, кийим башында турсачы. Мен азыр эле бул жака келе жатып, машина менен келаттым, аркамда ГАИнин машинеси келе жатты да. Анан мен 60-65 менен айдап атам, ал менен озуп кетип калды. Бир 75-80 менен озуп кетти. Мондай мигалкалар жанбай эле өтүп кетип калды да. Мисалы биз коомдук жашоодо ушундай лидер боло турган, ушундай үлгү көрсөтө тургандар негизи ушинтип өздөрү кайра эрежени бузуп, ушундай терс негативдүү жагын өзү күнүгө көрсөтө берсе, оюмча коом сиз айтып атпайсызбы, коом өзү ойлонуш керек. Эмне үчүн моундай жерде катуу машина айдабаштын кереги бар, мен түшүнбөйм деп атпайсызбы? Бизде кайра ГАИ өзү ошондой кылып, жетекчилер кайра өздөрү керсейип, баягындай KG деген машинелерди айдап алып, светофордон кызылдардан өтүп кетип, телевизордон мас болуп кармалган прокуратуранын кызматкерлери кайра эле 1 жылдан кийин кайсы бир жердин жетекчиси болуп калып, коррупцияга алмашкан кишилер кайра эле мындай көрүнүп атат да, бизде жетекчи болуп көтөрүлгөн учурлар бар да. Мындай болгон учурда толук дискредитация болот да, мындай коомдочу. Ушундай учурларда адаптив лидершип кандай эффектисин алып келиши мүмкүн? Бул учурда кандай оңдосо болот? Эми бул учурда сизге окшогон лидерлер болуш керек. Сизге окшогон лидерлер, сизге окшогон адамдар ушундай маселелерди коомдун карамасына алып чыгыш керек. Буну коом чечмейин сайын, өзү чечмейин сайын, орусча айтмакчы, запрос, талап кылмайын сайын, биз мындай маселелерди эч качан чече албайбыз. Неге дегенде бул дагы эле аң сезимибиз. Бизде кандай эми түшүндүк, мындай кыргызча сүйлөсөк. ГАИ болуп калыпсың, ГАИнин начальниги болуп калыпсың, же болбосо бир жердин башчысы болуп калыпсың, бийликке келипсиң. Биз ага бүткүл карт-бланш беребиз. Коомубузда. Демек, бул баягы улактагыдай байгени утту, улактын аналогиясын келтирели. Байгени утту, демек бул улак менен эмне кылса ошону кыла берет. Же болбосо жанагы эле башында айтып кеткендегидей желдет. Демек бул өлкөнү утуп алды, же бул армияны басып алды, демек буну менен эмне кылса ошону кыла берет. Боло берет. Жаңы доорго балким ат минип жүргөндө мындай боло берет эле. Биз жана көчмөн болуп жүргөн убагыбызда. Чаап, талаада кете берет, жер көп эле. Биз эми жаңы шартыбызда андай болбойт да. Неге дегенде адамдар өлүп атат, жаш балдар өлүп атат, эгерде ондой болсо. Майла атын мине берсин. Машинесин. Бирок бир кандайдыр эрежелер бар, ошол эрежелерди кармаш керек. Кече эле мен мисалы үчүн тоого чыктым. Биздин тоолорубуз аябай кооз, сонун тоолор. Бирок тилекке каршы эң кооз жерде деле мусор бар. Таштандылар.
Ал таштандыларды туристтер таштабайт эч Аны качан. мана сата келип терип бербейт да. Аны манасата келип терип бербейт, же болбосо бирөө келип аны чечпейт. Курманбек Баатыр же Эртөштүк келип терип бербейт да аналар. Аны биз өзүбүздүн аң сезибизди, баягы жерде жаратылышка өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртпөйүн сайын биз ал проблемаларды эч качан чечпейбиз. Көчмөн убакта балким баягы жерде сөөктү ыргытып коюп жегенден кийин же болбосо кымызды төгүп коюп кете берчүбүз. Ал убакта эмне деп коет англисче biodegradable деп коет да. Деградация болуп кетчү. Азыр пластиктер Ал кантип жаратылышка кайта турган нерсе да. Мисалы банан же алманы негизинен жаратылышка ыргытсак ал мындай кайтат да. Ал эми пластик, бутылка, шише кайтпайт. шишелер кайтпайт. Эми бул ошол эле категориядагы маселелер да. Эгерде биз ошол боюнча эгерде өзүбүздүн көз карашыбызды, баалуу концепцияларыбызды, аң сезимибизди өзгөртпөсөк, биз качан оңолбойбуз. Мен туура эмес түшүнбөңүз, биздин ушул концепцияда адамдар керек, ошол түшүнгөн, ошону алып барган. Канчалык ошол адам көп болсо, горизонтально, биз ошончолук алдыга тезирээк жылабыз. Бул жерде бир эле адам чечип бербейт. Бул жерде бардыгыбыз өзүбүзгө жараша иштешибиз керек. Бул сиз айтып аткан нерсеге макулмун. Бул демек сиз айтып атасыз, бул коомдо критикал масс, мындай критикалык ойлоно алган, ошентип ойлоно алган, бул туура эмес, тигиндей кылбаса болбойт бул деп ойлонгон критикалык массанын пайда болушу маанилүү деп атасыз да, туурабы? Мисалы, жөн эле коомго тапшырып, аң сезимдер өсмөйүнчө мындай деп койсок, эч качан өспөйдүбү дейм да. Буга ошон үчүн үлгүлүү болуп, баары бир лидер болуп жүргөн башчылар, жетекчилер оюмча өзүнүн үлгү катары көрсөтүп, мындай мен мына чуркайм деп тоолордо чуркап жүргөнүн көрсөтүп, же болбосо мен машинени мындай жөнөкөй эле машина айдайм деп жөн эле могу Honda Fitтерди минип алып деле жетекчилерчи жөнөкөй эле сөзсүз эле GX, LX 570 айдабай эле мындай эле айдасам деле болот. Бул болгон инструмент деп өздөрү ошентип үлгү көрсөтүп, ошондо мындай топ даун жогорудон ылдый көздөй эмес, иштен сыртка чыга турган баягы адаптивдүү лидерчиликтин негизги касиетинин бири деп ойлойм да. Ошол ичтен сыртка өзү аралашып, ошо өзүнүн коллективинби же өзүнүн ошо жамаатынбы, комьюнитилердин ичине кирип, мындай жөнөкөй эле өзүнүн үлгү катары, бирок аны таң улабай, сен монтип жүрүшүң керек, сөзсүз фитте жүрүшүң керек деген эреже эмес, бирок өзү эле көрсөтүп, мындай жөнөкөй эле саат тагынып, жөнөкөй эле кийим, бирок таза өзүнүн үлгүлүү көрсөтсө, мүмкүн беркилер дагы ишенип, сиз айтып аткандай баягы лидер бул дайым эле 24 саат бою 365 күн мындай башкаруучу, тигини кыл эмес, өзү ичинде жүрүп, ар бир адамга жоопкерчиликти жүктөп, ар бир адамга өзүнүн коомдогу ролун түшүндүрүп дегендей да, ошондой ишти кылса, мындай горизонталдуучу, мүмкүн натыйжасын бере эле дейм да. Биздин аң сезимибизде, биздин баягы жерде фольклорубузда неге дегенде бул эми биз ошондой концепциялар менен өсөбүз да. Бизге кичинебизде жомок айтып берет ата энелерибиз. Ошол фольклор менен чогойгонубузда биз жанагы жерде бизде көп концепциялар бар. Өзүбүздүн эне тилибизде, өзүбүздүн тарыхыбызда. Биз ошолорду жакшыраак изилдеп, жакшы нерселерин колдонушубуз керек. Неге дегенде ал жерде жаратылышты сактаган концепциялар бар, бири-бирибизди сыйлаган концепциялар бар. Бул жанагы мен айтып кеткендей керектүү, мазмундуу ДНК. Керектүү нерселер. Жана адаптивдүү деп атпайбызбы? Жана жаратылышта. Жаратылышта дагы өзгөргөндө 0,0,1 кичинекей эле процент өзгөрөт жаратылышта, бир ошол спешизде. Адамдарда тем более. Биз шимпанзе менен адамдын сиздин оюңузча канча проценти ДНКбыздын айырмабыз бар? Мен хромосомада айырмасы барды уккам, 46-48 адамдыкы 46, сиздики 95% бар. 2 эле процент. 2 эле процент айырмабыз бар. Биз социалдуу адамдарбыз, социалдуу шимпанзелер. Шимпанзе деп эле коелу, социалдуу маймылдарбыз.
Эми биз кантип неме кылабыз? Жаңы айлана чөйрөгө биз кантип жылабыз? Биз үйрөнүшүбүз керек. Жаңы айлана чөйрөдө биз жаңыча үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздүн жаман ДНКларыбызды ыргытып, жанагындай ичип чегип, талаада таштап бутылкаларды. Биз эгерде Кыргызстан ошол эле жерде, мисалы үчүн ошол эле жерде жашаган адамдар ушул туризмди өнүктүрөбүз десек, биз кантип өнүктүрөбүз? Туристтер келбейт. Бир 5-6 жылдан кийин тоолордун бардыгы пластиктик бутылка менен толуп кетсе, туурабы? Же болбосо биз теректердин бардыгын кесип салсак, Бишкекте эч ким жашабай калат. Неге дегенде бардыгы астма менен, рак менен ооруп. Менде да бир суроо бар да. Кайсыл мотивациялык факторлор ошол ийкемдүүлүккө таасир этет? Мисалы бизнес чөйрөсүндө билебиз, чоң инвестициялык банктар, компанияларда мисалы кризис убагында билинет да, канчалык деңгээлде ошол CEOлору, менеджерлери канчалык деңгээлде алар жаңы шарттарга, кризистен чыга алабы, чыга албайбы депчи. Бирок бул жерде негизги мотивация болуп булга борд, башкарма, компаниянын борду тапшырма берилет. CEOго, башкы менеджергечи, сенин максатың бул компанияны кризистен алып чыгаруу депчи. Бул жерде мотивация менин оюмча анык эле. Бирок негизи алып келгенде ошол адаптивдүүлүктү ишке ашырыш үчүн, ийкемдүүлүктү ишке ашырыш үчүн кайсы факторлор таасир этиши мүмкүн? Бул бир гана организацияны сактап калуубу кризистен, же мисалы харизма окшоп өзүнүн дагы бир ички каалоолору же ички мотивациялары болобу? Эми бул жерде менин оюмча жанагы айтып кеткендей диагнозду туура коюш керек. Бир-эки жана сиз айтып кеткендей столдорду нары бери жылдырып койсок проблема чечилеби, станокторду же графикти, машиналар келген графикти чечип өзгөртүп койсок проблема чечилеби, же адамдар өзүнүн баягы жерде поведенческий өзүнүн жүрүш турушун өзгөртсө биздин компания алдыга чыгабы? Диагнозду туура коюш керек биринчиден. Анан эмне проблема? Проблема эмнеде? Анан ушу проблеманы чечкенден кийин аларга көрсөтүш керек адамдарга. Эгерде силер ушуну жасасаңар, силерден башка аны эч ким жасай албайт. Сиз өзүңүз ушул маселени чечмеген сайын, өзүңүздүн приоритетиңизди, аң сезимиңизди өзгөртпөйүн сайын, сиз тоонун аркы бетине өтө албайсыз. Ал жерде сиз туура айтасыз. Ал жерде харизма дагы керек, ал жерде инновация керек, ал жерде ар кандайдыр эксперименттер керек. Адаптивдүү лидерствода бир кандайдыр бир эле решение же бир эле чечим менен эч качан алдыга чыга албайсың. Ал жерде импровизировать этиш керек. Бул постоянный неме да, процесс. Мен мисалы үчүн бир кандайдыр проект кылып атам, же бир кандайдыр чечим алып келем, экөөбүз иштейбиз, иштебей атабы, ыргытабыз. Башка чечим. Сиз башка алып келесизби? Биз баардыгыбыздын ой пикирибиз, максатыбыз алдыга чыгуу, бизнести алдыга алып баруу. Эгерде сиздин ой пикириңиз жакшы болуп калса, сиздин ой пикириңиз менен алып алдыга чыгып кетесиз. Бирок сизди эч качан ошо адаптивдүү лидер, сиздин ой пикириңиз мисалы үчүн туура келишпесе, неге дегенде сиздин оюңуз башкачараак болсо, же болбосо сиз сийтип алып келген ой пикирди менен туура келишпесеңиз, мен эч качан сизди четке какпашым керек. Неге дегенде сиздин ой пикириңиз, сиздин ой пикириңизсиз биз алдыга чыга албайбыз. Адаптивдүү лидер бул баардык ой пикирлерди, Кыргызстандагыдай бизде 80 улут деп коет. 80 улуттагыдай баардык ой пикирлерди бир убакытта баардыгын эске алып, туура алып барыш керек, колдонуш керек.
Ал жерде харизма дагы керек, ал жерде башка качестволор дагы керек. Ансыз албетте болбойт. Ал жерде креативдүү керек, ал жерде иммунитет керек. Жанагындай бир нерсе иштебей калса башканы колдонуп, ал жерде адамдарга баягы жерде не деп коет, disappoint деп коет. Мындай өкүнүп, бир аз Өкүндүрбөй. Өкүндүргөнгө сизди иммунитетиңиз болуш керек. Мен лидер катары сизди өкүндүргөнгө үйрөтүшүм керек. түңүлдүргөнгө, Эмнеге дегенде мен сизге дайым эле жоопту алып келе берсем, ата энедегидей сиз үйрөнүп каласыз. Кээ бирки маселелерди, адаптивдүү маселелерди сизди өкүндүрбөсөм, сиз эч качан оңолбойсуз. Сиз демек алдыга ушул бизнести эч качан алып чыкпайсыз. бизде убакыт азайып баратат. Эми мен аягында бир мындай суроо берейин, улустөргө байланыштуучу, саясатка байланыштуу. Азыр быйыл президенттик шайлоо болгон атат. Могу кечээ эле жаңы мисалы прайм министр дагы дайындалды, жаңы командасы менен келди делип атат. Бул мисалы сиз кеңешчи катары ага чейин да бир айтайын, сиз негизи мен финанс министринин кызматын аткара алмакмын деп бир жолу айтканыңызды эсимде да. Макул, эми муну бияка эле коелу. Финанс министри эмес, мындай кеңешчи катары же болбосо ошол прайм министрдин мисалы өкмөттүн жаңы командасына кошулуп калды деп элестетели да, мисалы. Сиз прайм министрге азыркы, анан келечектеги президентке кандай кеңеш бермекчисиз? Адаптивдүү лидерликти колдонуш үчүнчү Кыргыз шартына. Абдан кыйын маселе. Эң биринчи бул албетте адамдарды сураш керек. Силер эмне болуп атасыңар? Каердесиңер? Силердин шартыңар кандай? 2 мүнөт убактыбыз бар. Силердин шартыңар кандай? Ушул диагнозду туура коюш керек. Шартыңар каерде болсо, биз ошол жерден башташыбыз керек. Эгерде жанагыдай эле үстүдөн техникалык чечимдерди бере берсек, биз дагы 25 жыл оңолбойбуз. Демек сураш элеги алар. Ошол жерден баштайт элем. Диагнозду коюп көрүш элек. Эми менин оюмча диагнозду туура коюш керек. Биз тилекке каршы айтабыз. Диагнозду күндө коюп, бардык эле коюп атат. Бирок менин оюм пикиримче биз туура эмес карайбыз диагнозду. Анан кийин диагнозго туура чечимдерди алып келишибиз керек. Техникалык эмес, адаптивдүүлүк. Албетте техникалык дагы керек алардын арасында. Бирок адаптивдүүлүк чечимдерди. Негизи философиясы, башкаруунун философиясы, методологиясы башка. Методологиясы, парадигмасы бул адаптивдүү философияда болуш керек экен да, мындай үстүдөн ылдый эмес, ичинен сыртты көздөй чыга тургандай. Биздин жаңы шартка эгерде Кыргызстан өнүгүп өсөт деп ойлосок, биз ошентип ойлошубуз керек. Кыска бир кеңеште, 30 мисалы, секунд. кайсы учурда ошол инструментти же жашоо образымы биздин шартка алып келе алабыз десек, менин оюмча мында чакан корпорациялар бар, компаниялар бар. Ошол жерде эле көргөзүп эме кылсак, менин оюмча бара-бара бул дагы коомго жугуп кетет. Жалпы коомдочу. Тилекке каршы бизге берилген 1 саат абы дегенче өтүп кетиптир. Анда эмесе биз урматтуу коноктор, силер атайын келип бергениңерге чоң алкыш. Биз дагы мындан ары дагы кийинчерээк дагы талкууларды улантабызго деп ойлойм. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде конокто Умар мырза болду, Харвард университетинин бүтүрүүчүсү, Келечек фондунун жетекчиси жана Эмир Кул мырза. Эмесе кайрадан кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө кайыр.